Жалал-Абад шаарынын Тайгараев аймактык башкарманын Төшкүчү айылындагы көчөлөргө жаңы электр мамычалары орнотулат. Аны Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутаты Шайырбек Ташиев өзүнүн каражатынан камсыздады. Учурда 12 дана электр мамычасын тапшырса, алдыда дагы кошумча алып берерин убадалады. 400гө жакын үй бүлө жашаган аталган айыл тургундары 20 жылдан бери жыгач түркүктөр аркылуу өткөрүлгөн электр тогун пайдаланып келишкен. Тийиштүү жактарга кайрылганы менен бул маселе чечилбей, кээ бир мамычалар жарактан чыгып, жергиликтүү бир топ ыңгайсыздыктарды жаратып келген. Жолугушуунун жүрүшүндө эл өкүлү Шайырбек Ташиев жана Жалал-Абад шаарынын вице-мэри Болот Узакбаев тургундардын башка да көйгөйлөрү менен таанышышты. Белгилей кетсек, ушул жылдын март айында Төшкүчү жаңы конушунда улак тартышуунун учурунда атчан бара жаткан улакчы токко урунуп, ат окуя болгон жерде жан берген. Жакын күндөрү дагы мага кат менен өздөрү бүт ушул тургундар барышыптыр. Анан кийин ушулардын бир ооз сөзүнө эки кылбастан өзүбүз Куда берип аткан ушу ырыскыны тең бөлүшүп жейли деп, соопчулук иш кылайлы деп ушул жерге бүгүн мына электр мамычаларын алып келдик. Ушу жанагы темирлери менен бүт Кудай буйрса жакында ушу орнотуп буну. Кудай буйрса эми алдыда дагы көптөгөн иштер бар. Ал иштерди дагы ушу эл журтубуз менен чогуу аткарабыз деген ойдобуз. Буга чейин биз кыйналып эле келгенбиз. Шамал болгондо дагы светтерибиз өчөт эле. Столпаларыбыз талапка жооп бербейт. Шамал болгондо, катуу шамал болгондо, жамгыр жааганда светибиз өчүп калат. Эми бүгүн биз өтө кубанып турабыз. Мына Шайыр Ташиевич келип бизге столпаларды кошо жүктөп келди. Столпа коюп бере турган болду. Мына зымдары менен өздөрү орнотуп бере турган болуп атат. Биз аябай кубанычтабыз, ыраазыбыз. Ушул жердеги бардык кошуналар баарыбыз чыгып бүгүн сүйүнүп турган учурубуз.